жана технологиялар дүйнөсү тез өнүгүп жатат. Замандын талабынан артта калбайм десеңиз, анда дайыма эле жаңы нерсени үйрөнүшүбүз керек. Биз такай эле окуп үйрөнүп келебиз. Жумушта, үйдө, интернетте керек болсо башка адамдар менен баарлашуудан дагы билим алса болот. Анда бул окуу процессин натыйжалуу кыла алды. Биздин каарманыбыз Сабыр жаңы көндүмдү өздөштүрүүнү чечти. Ооба Айкөл, мен өзүмө 7 күндүк чакырык таштадым. Менин максатым кондитерди кесипти өздөштүрүү. Анда кеттик. Бүгүн биринчи күн, мен кулинардык студиядамын. Мен алдымда турган шаймандардын кээ бирлерин мен үчүн жаңылык болуп турат. Бирок мен жаңычылыктан корко турган адам эмесмин. Ал ортодо жаңы көндүмдөрдүн зарылдыгы тууралуу адамдардын оюн билүү үчүн Бишкектин көчөлөрүнө чыктык. Шериктүү жана электромонтаж. Маалыматтарды талдоо жана аналитика. Даамдуу кофе жасаганды үйрөнгүм келет. Ландшафт дизайны. Туристтик гид. Жакшыниден да сурап көрөлүк. Сиз дагы жаңы кандай бир нерселерди үйрөндүңүз? Мен ошо болгону күнүнө 2 саат уктасам жакшы болмок эле. Дүйнө укмуштуудай ылдамдыкта өзгөрүүдө. 2030 жылга чейин 85 миллион жумуш орундары жок болуп, бирок ошол эле маалда 97 миллион жаңы жумуш орундары пайда болот. Адам жашоосунда орточо эсеп менен 5-7 жолу кесибин алмаштырат. Демек, тынымсыз окуу, улам жаңы нерселерди үйрөнүү замандын талабы. Баса, Сабырдын иши кандай жүрүшүп жатты экен? Бүгүн мен Садаттан кондитердик сабак алам. Садат, эмнеден баштайбыз? Эң баштысы керектүү азыктарды даярдап алдык. Алтын грин алмасы окшойт. Көп адамдар ушул теркадан өткөргөндө зергиштүү деп жаман көрүшөт. Ар бир жаңы көндүм сиздин карьералык пайдубалыңыздын маанилүү элементи. Канчалык көп жөндөмүңүз болсо, эмгек рыногундагы позицияңыз ошончолук бекем болот. Бүгүн сиз каалаган жерде жана каалаган убакта окуй аласыз. Мурдагыдай 3-4 жыл коротуунун кереги жок. Онлайн курстар, семинарлар, насаатчылык, айтор ыңгайлуу форматты тандап алып, өзүңүздүн темпиңизде үйрөнсөңүз болот. Ушуну бекер кылдым окшойт. Этияттык керек. Кондитердик адистиктин бир аз сырларын үйрөнүп калгандай болдум. Монтип алсаңар, колго жагышпайт экен. Билим күч, ал эми тастыкталган билим андан дагы күчтүү. Валидация жана сертификация сиздин көндүмдөрүңүздү жөн гана тастыктап койбостон, муну менен сиз эмгек базарындагы атаандаштыкка жөндөмдүүлүгүңүздү жогорулатып, жаңы мүмкүнчүлүктөрдү ача аласыз. Мен кесибим боюнча филологмун. Азыр копирайтерлик көндүмдөрдү үйрөнүп алып, жалгыз пенсиянын көзүн карабай, кошумча кирешем бар. Мен видео монтаждоо боюнча курсум бүткөм. Азыр YouTube каналымды ачып, акча таап атам ошондуктан. Саламатсызбы? Мен Полармын. Мен глютенсиз курсумду окуп бүтүп, менюмду кеңейтип, жаңы каталар таба баштадым. Мен программалоону 50 жашымда үйрөнгөм, ошол боюнча азыр үйдө иштеп атам. Эч кеч эмес. Үйрөнсөңөр болот. Жаңы нерсе үйрөнүп, билим алуунун эрте кечи жок экенин биздин жогорудагы каармандар тастыктады. Абаса, биздин каарман Сабыр кондитердик кесипти өздөштүрө алдыбы? Мен кулинариянын негиздерин үйрөнүш үчүн өзүмө 7 күндүк чакырык таштадым эле. Мына бүгүн акыркы күн. Мен азыр үйдө шоколаддуу торт жасайын деп чечтим. Кеттик. Жети күн бир торт жаңы көндүм. Бул башталышы гана. Эми чебер челлендж чакырыгын сизге таштайм. Жеп көрөлүкчү. Сонун.